Саламатсыңар балдар. Менин аты жөнүм Кыял Токтоналиева. Бүгүн биз ниет ыңгайынын май бол жана мак бол деген формасын үйрөнөбүз. Бул форма сүйлөмдөгү кыймыл-аракетти аткара турган кишинин ниетин, божомолун билдирет. Алгач балдар формуласы менен тааныштыра кетейин. Демек, этиш сөзгө май деген мүчө уланат, анан кийин бол деген жардамчы этишке жак мүчө уланат экен. Ошондой эле балдар, этиш сөзгө мак деген мүчө уланат, андан кийин бол деген жардамчы этишке жак мүчө уланат. Май мүчөсү дагы, мак мүчөсү дагы кыргыз тилиндеги үндөшүү мыйзамына жараша май, мей, мөй, мой, мак, мек, мөк, мок болуп өзгөрүшү мүмкүн. Мисал келтирели балдар. Май, мак, окумай, алмак. Мей, мек, келмей, элдешмек. Мөй, мөк, көрмөй, өчүрмөк. Мой, мок, ойлонмой, колдонмок. Андан кийин бол деген жардамчы этишке жак мүчө уланат. Май, мак, бол формасы айкын өткөн чакта колдонулушу мүмкүн. Айкын өткөн чактын негизги мүчөсү д. Мисалы, мен жазмай болдум. Мен окумак болдум. Сен жазмай болдуң. Сен окумак болдуң. Сиз жазмай болдуңуз. Сиз окумак болдуңуз. Ал жазмай болду. Ал окумак болду. Биз жазмай болдук. Биз окумак болдук. Силер жазмай болдуңар. Силер окумак болдуңар. Сиздер жазмай болдуңуздар. Сиздер окумак болдуңуздар. Алар жазмай болушту. Алар окумак болушту. Эми балдар, май бол жана мак бол деген формаларды сүйлөм ичинде карап көрөлү. Мен айылга таятама бармай болдум. Экинчи варианты, мен айылга таятама бармак болдум. Бул сүйлөмдө балдар, кыймыл-аракетти аткарып жаткан инсан өзүнүн оюн, ниетин, божомолун билдирип жатат. Ал айылга таятасына баруусун ойлонуп жатканы жөнүндө айтып жатат. Сен жайында Парижге бармай болдуңбу? Экинчи варианты, сен жайында Парижге бармак болдуңбу? Бул сүйлөмдө кимдир бирөө экинчиге суроо берип жатат. Жайында Парижге барабы же барбайбы? Ошону билиш үчүн бармай болдуңбу же бармак болдуңбу деп ниетин билиш үчүн суроо берип жатат. Сиз ашканадан тамактанмай болдуңузбу? Сиз ашканадан тамактанмак болдуңузбу? Бул сүйлөмдө дагы балдар, кимдир бирөө экинчи адамдан ашканадан тамактана турганын же тамактанбай турганын, анын ниетин билиш үчүн суроо берип жатат. Сиз ашканадан тамактанмай болдуңузбу? Же болбосо сиз ашканадан тамактанмак болдуңузбу деп май бол же болбосо мак бол формасын колдонушту. Балдар, май бол же болбосо мак бол деген форманын терс формасы бас мүчөсү менен берилет. Мисалы, көрбөс болду, укпас болду, окубас болду, уктабас болду деп колдонобуз. Демек, бул сүйлөмдө дагы май бол же болбосо мак болдун терс формасы пес мүчөсү аркылуу берилди. Мисалы, ал студент экинчи сабакка кечикпес болду. Демек, бул жерде май бол менен мак болдун бас бол формасы же болбосо сүйлөмдөгү пес бол формасы колдонулду. Терс формасы. Биз университеттин жатаканасында жашамай болдукпу?
Биз университеттин жатаканасында жашамак болдукпу? Бул суроолуу сүйлөмдө дагы студенттердин жатаканада жашай турганын же жашабай турганын билиш үчүн жашамак болдукпу деген суроо иретинде берилди. Силер университетти эч качан унутпас болдуңарбы? Бул дагы балдар суроолуу сүйлөм жана терс суроолуу сүйлөм экен. Бул жерде май бол менен мак болдун терс формасы пас болдуңарбы, унутпас болдуңарбы деген форма колдонулду. Сиздер биздин университетте окумай болдуңуздар. Сиздер биздин университетте окумак болдуңуздар. Бул жерде дагы балдар, бул сүйлөмдө студенттерге ошол университеттин жетекчилери өзүнүн ниетин, божомолун билдирип жатышат. Бул студенттер ошол университетте окуй турганын билдирип жатышат. Алар көптөн бери жолукпас болушту. Бул сүйлөмдө дагы балдар май бол, мак бол деген форманын терс формасы пас деген мүчө колдонулду. Алар көптөн бери жолукпас болушту, терс формасы колдонулду. Балдар, ошону менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.